Түштүк аймактар тарыхка, тарыхый климаттык аймактарга, туристтик каттамдарга жана багыттарга, ошондой эле өзүнүн климатынан улам санитардык курорттук дарылануучу жайларга бай келет. Ошондуктан бүгүнкү чыгарылышыбызда Түштүк Казакстандын кереметтери тууралуу баяндарыбызды улантмакчыбыз. Санаторийге ар дайым келип туруунун жакшы жери бул толук кандуу эс алуу жана тажрыйбалуу адистердин кылдат көзөмөлү алдында ар кыл илдеттердин алдын алуу. Дал санаторияга барып келгенден кийин сиз жумушка жеңил берилип, организмиңиздагы кандайдыр бир сергектикти сезип, ал эми иммунитетиңиз кыйла бекемделгендигин калетсиз сезесиз. Жай айларында санаторийде эс алуудан кийин статистикага ылайык сезондук тумоолорго жеңил каршылык көрсөтүп, кыш мезгилиндеги илдеттериңиздин алдын алып коесуз. Мындан тышкары анын ичине уйку менен эс алуунун ыргагы, толук кандуу туура тамактануу, ал эми зарыл болгон учурларда диотерапия жана өзүңө алган оорчулуктарды тазалап алуу дагы кирет. Азыркы санаторийлер дарылоо жана алдын алуу процедураларынан тышкары бир катар кызыктуу көңүл ачуу иш-чараларын сунушташат. Демек, санаторийге келүү менен сиз такыр зерикпейсиздер деп айта алабыз. Биздин эсибизде калганы аталган санаторий 12 гектар болгон олуттуу аймакты камтып, 25 турак корпуска ээлик кылат. Жолдомо барактын наркына кошо кирген тамактануу үчүн өзүнчө имараты, өздүк маданият үйү, сыртта орун алган кенен бассейни дагы бар. Ачык теннис корту менен сейилдөөлөр үчүн жолчолор, бий аянтчасы жана эң жаңы спорт комплекси анын өзгөчөлүктөрүнүн бири. Гидроокалоосу менен үстү жабылган бассейнге жыл бою түшүүгө болот. Инфракызыл сауна, сулуулук салону, караоке бар, машыгуу залы, бильярд, экскурсиялык бюро кызматтары иш алып барат. Бирок ал тууралуу бир аз кийинчерээк сөз кылабыз. Эс алуучулардын ыңгайлуулугу үчүн комфорттуу шарттар түзүлгөн. Санаторийде 25 турак корпусу орун алса, анын ичинен 10 турак корпусу өзүнчө турган жайкы коттедждер. Санаторийдин бөлмө фонду бардыгы болуп 629 орунду камтыган. Анын ичинде кыш мезгилинде иш алып баргандары 383 орун. Бөлмөлөрдүн бир нече категориясы бар. Аларга үй-бүлө менен келип эс алуу дагы кирет. Табит менен капчыкка жараша. Стандарт, комфорт жана апартамент классындагы бөлмөлөр. Алардын ар бири сиздин бул жакта комфорттуу эс алууңуз үчүн керектүү болгон бардык нерселер менен жабдылган. Алсак сыналгы, муздаткыч, өткөрмөсүз интернет орнотулган. Бардык дарылоо профилактикалык жана санаторий курорттук мекемелерде номерлерге бөлүнгөн диетикалык тутум колдонулуп келет. Бүгүнкү күнгө карата 15 диетикалык нуктагы үстөл орун алган. Санаторийде негизги көңүл 5, 8, 9 жана 15 үстөлгө бурулган. Диета нугунда дарыгер диетологдор тарабынан көзөмөлгө алынып турат. 7 күнгө каралган аш тизме иштелип чыккан. Анда калориялары курортология жана реабилитология стандарттарына ылайык эсептелинип алынган. Мисалга ала турган болсок, аны мен өзүмө текшерип көрдүм. Чындыгында эле абдан даамдуу жана ар түрдүү азыктары менен таңга салып турат. Бардыгынан тышкары санаторийде өзүнүн күнүсканасы жана жашылча жемиш сактоочу жайы дагы иш алып барат. Алар эс алуучуларды жылы бою экологиялык таза продукция менен камсыз кылат. Бул жердеги дарылануу бальнеотерапияга Манкиндин 1210 метр тереңдиктен алынып чыгарылган минералдуу суусуна негизделген. Ал аз минералдашкан жана аз шелочтуу сульфаттык хлоридтик натрийлик класска кирет. Суу ичип дарылануу сыяктуу эле бальнеотерапия үчүн дагы колдонулат. Ичеги карын, урологиялык жана гинекологиялык илдеттерди, полиартриттерди, остеохондроз, спондилоартрит, радикулитти дарылоодо абдан натыйжалуу. Бул биздин иче турган бювет. Бул жерде жаңа айтып өттүм. Негизинен 1200 метр тереңдикте минерал суусу орун алган. Өзүңөр көрүп тургандай суунун түсү саргыч, температурасы болсо 38 градус. Курамы пайдалуу макро элементтерге бай келет. Минерал суусун биз бейтаптарга күн сайын тамакка чейин жарым саат мурда 150-200 миллилитрден дайындайбыз. Өтү жана бөйрөгүндө таштары барларга каршы көрсөтмөсү бар. Тамак сиңирүү органдарынын жана ичеги карын илдеттерин дарылоодо минерал суубуз абдан пайдалуу. Жумустарын жаксартат. Ичип көрүңүз. Там темир бар, сондуктан. Суунун курамында темир бар. Суу түсү ошондуктан саргыч келет. Ал эми жыты менен даамы жок. Сизге жактыбы? Суунун даарылык касиети абдан жогору. Ичеги карындын иштешин жана кан айланышын абдан жакшыртат. Жумусын жаксартат, кан айналымын жаксартат. Санаторийдин дарыгерлери тууралуу кеп салсаңыз. Наверное, самое главное — это медицинский корпус, кто в нем работает.
врачей можно сказать? Біздің санаторийда врач-реабилитологтар істейді, одан бөлек кардиолог. Биздин санаторийде реаниматолог, кардиолог, уролог, гинеколог, ультра үндүү изилдөө кабинеттери иштейт. Ошондой эле окулист жана невропатолог дагы бар. Санаторийге келгенде бейтаптардын колунда медициналык документ маалымдамалар, МРТ, КТ, УЗИ корутундулары бар болсо жакшы. Эгерде алар болбосо, анда бизде акы төлөп өтүп анализдерин тапшыра алышат. Ошондой эле кардиограмма дагы бар. Тар чөйрө адистеринин кеңештерин алууга болот. Жаңа УЗИден өтүүнө болот. Кардиограмма да бар. Жаңагы узкий специалисттерден консультация алууларына болот. То есть сразу, чтобы было понимание, да, кому противопоказано, кому можно и кого как. Именно сол результаттар анализдеринин натижесине карап. Изилдөөдөн кийин анализдердин жыйынтыктары боюнча дарыгерлер процедураларды дайындайт. Анда каршы көрсөтмөлөрү дагы эске алынат. Жолдомунун оптималдуу мөөнөтү канча күндү түзөт? Толук кандуу дарылануу алуу үчүн 14 күндөн ашпаган убакыт сунушталат. Бирок бизге негизинен көпчүлүгү 10 күндүккө келишет. Гидрокарбонаттык иондорунун саны олуттуу болгон минерал суулары ичеги карын тракты менен катышта болот. Алар гастрит, колит жана панкреатит, ашказан жаралары жана кант диабетти дарылоого натыйжалуу. Темир аралашмасы бар минерал суулары кан айлануу тутумуна даарылык таасирин тийгизет. Анткени алар эритроциттердин калыптануусуна көмөк көрсөтүп, кандагы гемоглобинди жогорулатат. Кан аз учурунда алар натыйжалуу жардам берет. Таштак суулар болсо тынчтык абалын тартуулап сезгенүү процесстеринин алдын алат. Алар өзгөчө ичеги карын тракты илдетине чалдыккан улгайган адамдар үчүн абдан пайдалуу. Калий жүрөктү күчөп, бөйрөктүн иш алып баруусун жакшыртат. Кальций сөйөктөрдү, булчуңдарды, тишттерди бекемдеп, жүрөк кан тамыр тутуму үчүн пайдалуу. Организмден ион тең салмактуулукту камсыз кылып, кандын тартылышына жагымдуу таасирин тийгизет. Магний, көмүртек жана энергетикалык алмашууну жөнгө салат. Нерв тутумунун иш алып баруусуна көмөк көрсөтөт. Санаторийде же курорттуу окумуштуу эс алып дарылануу колдо болгон жаратылыш факторлорун колдонуу абдан пайдалуу болууда. Анткени алар ар кыл багыттарда дарылоо, ичүү курстарында, тамакты чайкоо, ингаляция, ванна жана бассейндерде колдонулат. Алсак санаторийде үстү жабылган чоң бассейн иш алып барат. Ал чоңдор жана балдар үчүн каралган. Сууда сүзүү, муундар менен буттарга ашыкча күч келтирбестен дене тарбия көнүгүүлөрүн аткаруунун эң мыкты мүмкүнчүлүгү. Бассейнде машыгуу учурунда организм өзүнө алган оорчулук жүрөктү күчтөп, ага маанилүү функциясынын кысылып, кан айланууну үзгүлтүксүз аткарууга жардамдашат. Ошонун өзү бүтүндөй денеде кандын айланышын байкалаарлык жакшы болуусуна алып келет. Курортко же санаторийге ар кыл оорулары менен адамдар жолдомо алышат, бирок милдеттүү түрдө оору өзү дээрлик көрсөтө элек кезде келишет. Мына ошол кезде ден соолукту чыңдоонун пайдасы өзгөчө бийик болот. Ошондой эле санаторийлерде комфорттуу ыргакта ашыкча тынчсызданбастан толук кандуу изилдөөдөн өтүп алууга боло тургандыгын өзү дагы узак убакыт аралыгында ар кыл себептерден улам изилдөөдөн өтүүгө барбаган адамдар үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүктү берет. Биздин санаторийдин негизги кундулугу минеральный суу. Биздин санаторийдин өзгөчөлүгү бул минерал суубуз, өздүк булактан алынат. Жылуу кезинде минерал суусу уйку безинин жана тамак сиңирүү тутумунун ишин жөнгө салат. Минерал суусу сульфат, натрий, хлорид, магний, хром, кальций жана йод сыяктуу микроэлементтерге бай келет. Ал компоненттер адам баласынын организмине абдан пайдалуу. Атап айтатын болсак, сульфат, хлор, натрий, магний, бром, кальций, йод бар и күкүрт бар. Бул минеральный суумуз көптөгөн ооруларга пайдалуу. Негизинен биз санаторийдин эмдейтин ооруларыбыз. Биздин санаторий медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири тармагын сунуштайт. Негизги багыттары таяныч басуу аппараттарынын артрит, артроз, ревматизм, ошондой эле бруцеллездон кийинки артрит ооруларын дарылоо, муун жана сөөк омуртка илдеттери, омуртка грыжасын дарылоону дагы камтыган. Мындан тышкары гастрит, ашказан жараларын, уйку безинин жана ичегилердин сезгенишин дагы дарылайбыз. Ауруунун кабынууы және тоқ ішектің қабынуына өте жақсы көмектесет. Сонымен қатар біздің санаторийға ошондой эле бизде периферия нерв тутумунун оорусуна, уйкусуздукка, депрессияга чалдыккандар дагы келишет. Анемия учурунда дагы минералдык суу абдан жардам берет, анткени анын курамында темир абдан көп камтылган. Ошондой эле суу экзема, псориаз, аллергиялык дерматит сыяктуу тери ооруларын дарылоодо дагы жакшы натыйжа алса болот. Тери оорулары бар. Псориаз, экзема, аллергия
атопический дерматит деген аурулар соларға да өзінің жақсы әсерін беріп жатқанын біз күнделікті практикадан байқап отырамыз. Бұл суды біз минерал суысын бейтаптар тамақтануға чейин 200 мл ичет. Ошондой эле ванна, циркулярдуу душ, бассейн түрүндө дагы жуунуп турушат. Минерал суусу ооз көңдөйүн чайкоого, иче карын менен ашказанды жууганга мыкты колдонулат. Ішекті, асқазанды шаюға және жыныс жолдарын шаю ретінде де қолданамыз. Бұл минеральный судың пайдасы жоғары. Сонымен қатар біздің санаториумызда осы бальнеотерапия дейміз. Бальнеотерапия минерал суысын пайдалануу менен ишке ашырылат. Гидротерапия жана азокерит менен процедуралар түрүндө муундарды дарылоо үчүн. Анан дагы санаторийде нур менен дарылоо, электрофорез, магнитотерапия, ультрадыбыш, лазер терапиялары дагы колдонулат. Кыскасы дарылануунун 40тан ашык түрү. 40ка жук эмдер бар. Как много людей? Бул жака келгендердин саны жана алар кайсы аймактардан келишет? Да, в основном бізде жылына жыл ичинде бизде болжол менен 16-18 миң адам эс алат. Негизинен Казакстандын бардык аймактарынан келишет. Анан дагы Орусия, Өзбекстандан дагы келгендер бар. Жада калса Германиядан дагы келишет. Германиядан да келип демалган отдыхающийлерimiz бар. Аймак абдан чоң экен. Байкашыма караганда балдарга караган багыт дагы жакшы өнүгүптүр. Демек силерде бүтүндөй үй бүлө келип эс алса болот экен да. Отбасымен де демалуға болады. Бұл жерде биздин санаторийге үй бүлө менен келип эс алууга болот. Балдарды 4 жаштан тартып кабыл алабыз. Жайкысын эс алуучулар көп учурда балдарга арналган борборлорду уюштурабыз. Ата-энеси дарылануу алып жаткан кезде тарбиячылар балдарды карап турушат. Мындан тышкары балдарды дагы дарылайбыз. Балдарга каралган дарылоонун 10 түрү бар. Курортто эс алуу мыкты болуусу үчүн пайдалуу менен жагымдууну айкалыштыруу зарыл. Андай кылуу эс алуубузду эстен кеткис кылат. Мезгил менен ден соолукту чыңдоо жайынын аймагында көңүл ачуучу иш-чаралар, концерттер, экскурсиялар, дискотекалар жана балдар жана чоңдорго арналган анимациялык иш-чаралар өткөрүлүп турат. Вот еще один пример того, как нужно... Өз меймандарга кандай мамиле кылуу керектигинин дагы бир мисалы. Сыртта сейилдеп эс алгын келеби эң чоң аймак. Ар кыл процедуралар анан дагы 1250 метр тереңдиктен чыккан сууда ваннага түшүү. Жада калса ал сууну ичүүгө дагы болот. Кааласаң такыр эле башка спорттук комплекс. Ал эми чарчап обочолонгон келсе, анда бильярд дагы бар. Уж совсем устал и хочется просто как-то уединиться, поговорить с кем-то. Пожалуйста, бильярдный стол. Спорт оорудан кийинки калыбына келүү, реабилитация программасындагы маанилүү ролду ойнойт жана кайсыл болбосун куракта эгерде каршы көрсөтмө болбосо өмүр тонусун коргоо кызматын аткарат. Активдүү эс алууну сүйүүчүлөр үчүн санаторийдин аймагында жаңы спорттук шаймандар менен жабдылган комплекс иш алып барат. В очередной раз поражаюсь масштабами и... Масштабтарына жана санаторийде эс алып жаткандар үчүн бардыгы канчалык нуктуу жасалгандыгына таң калып бүткөн жокмун. Жаңы спорт комплекси бул жакта футбол, баскетбол, волейбол ойносо болот. Ал үчүн баары каралган. Кааласаң эс ал, кааласаң спорт менен машык. Хочешь отдыхать – отдыхай. Хочешь заниматься спортом – пожалуйста. В Туркестанской области немало санаториев, все они отличаются друг от друга, какие-то... Түркистан областында санаторийлер аз эмес, алардын баары бири-биринен айырмаланып турат. Азыр биз масштабтары менен айырмаланган санаторийге келдик. Бул картага көз салып көрүңүздөрчү. Бул жакта 49 позиция ар кыл курулмалар катталган. Корпустарынын санын карагыла 19, 20, 25 корпус. Сауна, оргуштама, көңүл ачуу борбору, теннис корту, балдардын көңүл ачуу борбору, сулуулук салону, кафе, би аянтчасы, чоңдор жана балдарга арналган бассейн, административдик комплекс, эмне гана жок. Ээлеген аймагы күн сайын сейилдеп эс алууга чакырып турат. Чего здесь только нет. И, в принципе, территория здесь обязывает тебя ходить, гулять из корпуса в корпус, может быть, да, постоянно двигаться. То есть хочешь, не хочешь, а прогулки у вас здесь будут каждый день.
Андан ары сапарыбыз дүйнөнүн рухий борбору Түркистан шаарына бет алды. Түркистанга жакын жайгашкан ири транспорттук каттам Шымкент 180 чакырым алыстыкта орун алган. Эртең менен Шымкенттен чыкты келе. Трасса комфорттуу, жандуу экен. Казакстандын четки түштүгүнүн кургакчылык байралган талааларынын ортосунда турган шаар тарыхый тармактын таржымалынын нукура белеги. 1500 жылдык тарыхы бар шаар бүгүнкү күнү Орто Азиядагы мусулмандар зыярат кылуучу эң маанилүү борборлордун бири. Ал эми Темирлан курдуруп кеткен акын суфий Хожа Ахмет Ясауиге арналган күмбөз дагы маанилүү туристтик көркөмдүк болуп саналат. В Түркистанской области действительно Түркистанда барып көрүп келүүгө болуп турган жерлер чынында эле абдан көп. Ал ден соолук үчүн дагы пайдалуу, анан дагы албетте абдан кызыктуу дагы. Ооба, биз санаторийлерде болдук, бирок биздин тизмекте турушу милдеттүү болгон жерлер дагы бар. Мына ошондой жерлердин бири Түркистандагы Хожа Ахмет Ясауинин күмбөзү. Ал жердин тартылуу күчү кубаттуу. Ал жерге зыяратчылар арбын келишет. Өзүңөр байкагандай бул жакта Казакстандын ар бурчунан келген, чет жактардан келишкен туристтер абдан көп. Ушул тарыхый жерде бир аз болуп кетүү үчүн келген туристтер. Чындыгында эле тарыхы абдан бай. Бул жерде баары илгеркиге тарыхка чүмбөттөлгөн жана абдан кызыктуу. Мага болсо бул жер балалык кезим менен байланыштуу. Анткени мен Түркистандан 26 чакырым аралыкта турган Кентауда төрөлгөм. Кичинебизде автобуска салып алып ушул жактарга экскурсияга алып келишкендиги эсимде. Мына ошондуктан ар бир ирет Түркистанга жана Хожа Ахмет Ясауинин күмбөзүнө ырахаттануу менен келип турам. Күмбөздөн анча алыс эмес жерде туристтик сезон күч алып турганда өз кызматтарын сунуштаган фотографтар көп жүрүшөт. Анан дагы төө минип, аймакта анча чоң эмес автокарларда дагы сейилдесе болот. Албетте бир дагы туристтик сапарлар сувенирлерди сатып алуусуз өтпөйт. Бул жактан жеткиликтүү баада ар кыл майда чүйдөлөрдү сатып алса болот. Традиционно места, которые посещают очень много людей. Салтка ылайык элдер көп келген жерде ар дайым соода өнүгүп келет. Түркистан андан артта калган эмес. Жада калса элдин акча табуусунун үлгүсү. Бул жерден баарын сатып алса болот. Кийимден тартып эстеликке брелокторго чейин. Соодагерлер кеңири ассортимент сунушташат. Тарыхый жерге келгенде өзүң жана жакындарың үчүн эстеликке ар дайым бир нерсе сатып алууга болот. Очень широкий ассортимент. Очень интересно. Ходишь по историческим местам, и в то же время всегда есть возможность купить что-то себе, родным, близким на память. Эгемендүүлүктү алган кезде Түркистан түштүк Казакстандагы кадимки эле шаар болчу. Бирок 2018-жылы областтык борбор статусун алган. Ал кезде андай кадам руханий борбор калааны калдууна келтирүү жана Шымкент шаарына республикалык маанидеги шаар статусун берүү менен шартталган. Ал эми шаарды болсо туристтик кластер менен өнүктүрүү мерчемделген. Ошол кезде ири туристтик объектилер тургузулган. Ал эми Түркистандын чыгыш тарабында өлкөнүн борбор калаасын элестеткен жаңы шаар пайда болгон. Казакстандын түштүгүндө орун алган Түркистан шаары дүйнөлүк мурас шаарлар уюмунун мүчөлүгүнө расмий түрдө кирген. Демек, туристтик ыйык жерде жүрүү менен зарыл болгон жүрүм-турум ченемдерин сакташы абзел. Ал дагы өзүнчө көңүл бурууну талап кылат. Анткени аталган нерсе көп учурларда талкуу жараткан теманын бирине айланып келет. Урматтуу меймандар, Хожа Ахмет Ясауи күмбөзү жана анын тегереги ыйык жер болуп саналат. Демек, күмбөздүн аймагында чылым чегүүгө, спирттик ичимдиктерди ичүүгө, таштанды таштоого, дубалдарга сүрөт тартууга, дубал чептерине чыгууга кескин тыюу салынат. Биз күмбөз аймагында сейилдеп келдик. Аянты абдан чоң жана баары таза. Орду менен турганы, адамдар тазалыкты сактагандыгы абдан кубантты. Өз жерибиздин ыйык жерлерине аяр мамиле кылууну уланта берели демекчимин. Жылына Түркистанга миллионго чукул турист келет. 2025-жылы көрсөткүч 5 миллионго жетет деп күтүлүп жатат. Шаардын улуу жибек жолунун каттамында орун алышы дагы Түркистанга стратегиялык маанилүүлүктү берип турат. Бул жака келип зыярат кылып кетүүгө чакырмакчымын.